биринчи радио уктурларын улантат. Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, Одо эл куту программасынын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Актаңдай төкмө акын, манасчы, оончу, дастанчы, актер Элмирбек Именалиевдин жаркын элесин эскеребиз. Анткени күлгүндөй чагында күтүүбүздөн жүрөгү токтогон азыркынын чыгаан төкмөсү Элмирбек Именалиевдин сөөгү жерге берилгенине 50 күн болду. Көзү бар кезде жаркылдаган мүнөзү, оондурлары, жазма акын катары поэзиясы, манасчылыгы, дастанчылыгы, сахнада жараткан образы, жөн эле жакын адамдардын сый дасторкон четинде өнөр тартуулаган учурлары биринен сала бири коомчулукка берилген сайын маркумдун кырчындай кезде кыйылган өмүрү армандуу экенин улам жаңыртып эске салып турууда. Өзгөчө акыркы учурда интернет айдыңында чоңдорго кайрылуусу дагы бир айтышында бир кезде 5 каман болсо, азыр 5 короо каман жүрбөйбү деген саптары менен жарандык позициясын билдирип келгени бар. Убайга түшкөнүм элимдин укчу жан жок камы зармыңын жер жутуп кеткиле жен королор жердинде дедиң ой арбынын ишим ак деген чоңдорум ичип жатат дагы эле о чиркин таяктын калдыгы. Ушул кайрылуусу чыккандан кийин эл ичинде эми акынга куугунтук болбосу бекен деген тынчсыздануу пикир айтылып жатты. Мактоого алып токтогул кайра тирилди дегендер да болду. Ошол чыгармасы боюнча 5-каналдын ой бүгүн көрсөтүүсүнө маек курган учурун эске салалы. Азыр токтогул төрөлсө мурдагыдан чоңураак арманга батмак. Муну бир айтышымда айтып кетсем да керек. 5 каман болсо бир кезде азыр 5 короо каман жүрбөйбү. Азыр токтогулга чоңураак арман болмок. Бүгүнкү күндөгү саясий кырдаалдарды, акыбалдарды, жаңылыктардан айтып атат. Аягында Жусуп Абдрахман жөнүндө айтты. Ошол менен аяктады да. Ошол кыска бир 10 мүнөттүк жаңылыктар топтомунда бир чоң жүрөккө тийген окуя болду да. Бүгүнкү күндөгү кебетелерин тетигилердин көрүп атабыз да. Анан Жусуп менен бүтүп атат. Жусуп Абдрахманов 21 жашында лидерлик кылып, мындайча айтканда чоң ажыдарлардын оозунда, кылдын кырында туруп, ал ушул улуттун калыптанышына, өлкөнүн калыптанышына жан үрөп, каяша айтып керектүү жерде ошол Кремльге. Ошентип туруп кырчындай өмүрүн кыйып атылып кетти. Үстүндөгү бир кетели менен мындайча айтканда. А бүгүн эмне болуп атат айлана? Минген машинелери бир шундук, анан кийин өздөрү таза бирок сөзүндө, тилинде. Дегеле мындай бир эч уурдабаган, дүйнөгө берилбеген адаммын деген өңдөнүп өздөрүн бир руханий авторитет көргүзсү. Бүт эле акылман, даанышман, мен айткам, дегем ушуну дегендерди угуп атат. Ошол айткам, эскерткем, дегем дегендердин андай эскерткенин койгонун билбейм. Учурунда кошомат кылып көшөкөрлөнүп, кимдин колунда тизгин турса, ошонун алдында айланайын жорголоп, келин болуп, жүгүнүп, ошондой кылып тургандар анан бир маалда мен буга акылчы болчумун деп атышат. Азыр партиялык тизмеге кире албайсыз сиз. Бир нече миллионуң болбосо. Сен анда киши эмессиң. Ошондо дагы бир мүмкүнчүлүк туруп атат калктын, элдин колунда. Мына ушунга бир мындай зирек, сергек карап берсе, калкыбыз жакшы болот эле. Азыр биздин сөзүбүздү уккан бар, укпаган. Кээ бирөө күлүп аткан. Акуштар мындай үмүт бар турбай булар. Бул акындын жан дүйнө чаңырыгы, жарандык позициясы, адал сынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр дегендей, өзүн ак, так көрсөткүзү келген жакшы чыкмалардын бардыгы, айткан сөзү менен карманган позициясы дал келбей жатканы, алар мамлекеттин мүлкүн эбин таа өөнүп алып, керек болсо өздөрүнө ыңгайлуу мыйзамдарды кабыл алып, топтогон дүйнөсүн кадыресе адал оокаттай сыпаттап, өзүн таза, такыба көрсөткүзү келгени эки жүздүүлүгүн таамай айтып жатпайбы? Азыркы биздин коомдо көнүмүшкө айланган жаман адатты акындын жүрөгү көтөрө албай кетти. Төкмөлүк улуу өнөрдүн салты боюнча көкүрөк өйгөн калк мүдөөсүн колуна комуз алып ырдап чыкты. Ананда бул кайрылууну угуп, сөзгө жыгылып, айыбын моюнга алчулар чыкпай турганын интервьюсунда так дааналап жатпайбы? Бул акындын акыл ой өрүшү толкуп ташып жетилген кезин билдирет. Комузу эми күүгө келип, ички сезими оргуштап куюлушкан ыр саптарынан төгүлө баштаган кезде чоң талантты ажалар абыздан сууруп кетти. Бул түгөнгүс арман болду. Төкмөнүн өмүрүнүн соңку учурундагы ачуу чындыкты ашкере кылган чыгармасы болуп тарыхта калды.
Урматтуу радио угуучулар, эми кеп багытын эл уулун эстегенде жүрөк жылыган жагымдуу учурга буралы. Элмирбекти эстеген сайын жүрөк кубанткан акындын чыгармачылык чыйырынын башталышы, чоң сахнага чыкканда зал толо айтыш көрөрмандары кыйкырык сүрөөнгө алган далай кызык айтыштары эми бизге табылгыста берик болуп калды. Ошол жагымдуу учурларды эске салып каниет кылалы. Көк шапаным қазақтың көк байрағы, қызыл тілім қырғыздық қызыл желек агигат. Туғандығы негізел, тудан да бейік қармасын, анткені көмөгү дилге тийбесин. Элмирбек Иманалиев өз өмүр жолун жазып кеткен эскерүүсүндө айтылгандай, чыгармачылыкка эрте аралашты. 15 жашында чоң сахнада айтышка чыгып, чүй дегенде эле баш байгеге тай алганда торут айың жорго болсун өзүңдөй деп ийгилигин журтчулукка сүйүнчүлөй макала жазган элем. Бул 1993 жыл болчу. Ошондон 20 жыл өткөндөн кийин кайрадан 2013 жылы Кыргыз казак эл аралык айтышында баш байге алып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген кезде Элмирбек Иманалиев биринчи радионун инсанат уктуруусуна маек курган учурун эске салалы. 15 жашымда бул 93 жыл болчу, ак таңдай 93 деп ушул Кыргыз телерадио компаниясы менен Маданият министрлигинин ошол эле Руханият ассоциациясынын көмөгү менен өткөн айтыш эле. Ошондо алгач айтышка чыктым, ушу чоң сахнада, филармониянын залында. Ошондо биринчи баш байге алып ушундай болду. Анан эми жалпысынан баарын так өзүм баа чогултуп санап көрбөптүрмүн. Азыр оюма келип, мындай тизмелеп отуруп бир 23-24 жолку катышкандарымды эстедим, бирок анын ичинде байгелүү орундарга жетпей калгандарым бар, биринекин. Же болбосо мунун баарын деле баш байге алдым деп айта албайм. Бирок ушу эл аралык айтыштарды мен мындан 5 жыл мурун отчеттук концертимди берерде ушу тизмелеп 7 жолку айтышта баш байге алгам да. Эл аралыкта гана. Эл аралыкта 8-чиси кече күнү болду. Айтыш учурунда кечеги айтыштагы болгон бир өзгөчөлүк эч кимге окшошпогон. Бул казак акыны Алик Бекмусаев менен айтышып атканда комузуңузда кармата салып кашыңыздагы акынга өзүңүз домбураны колго алып бурап кирдиңиз да. Бул учур мындай күтүүсүздөн болду же? Жок, бул абдан күтүүсүз болду. Негизи бул айтышта күтүүсүз соолго күтүүсүз жооптор берилет да. Ошонусу менен айтыш жандуу жана кызык. Анан мен эч кандай күткөн эмесмин, себеби бизде мурунку өнөктөр дагы калпак кийгизип койбойсуң анда дегендегидей сөздөр болуп атпадыбы? Бирок тигил Аликбек Мурзаев дагы же калпагыңды же комузуңду сыйлайтын жайың болуп турабы деп атпайбы? Анан эми ошондо жоом ошо күтүүсүздөн болду. Анан экинчиде мен ага ошо айттым го кайрылып. Ооба, биринчи калпакты айттым, мен муну көтөргөн баштар көтөрөт. Ошо баш калпакты көтөрө албаган үчүн жылаң баш келсеңиз керек деп тамаша эретинде. Ал эми комузума келгенде кичине ойлоноюн деп ошо жерден оюма кылт эте түштү да. Себеп дегенде мен ушу казак кыргыз айтыштарына көп катышып, ошонун таасириненби негизи казак обондорун, казак акындарын, казак ырларын аябай баалайм өзүм бала күнүмөн бери. Анан ошо домбураны дагы өздөштүрүп алдым эле да. Анан ошон үчүн анда черт алсаң алып кет, комузда домбураңды менен алып калайын дедим. Домбураны өзүңүз өздөштүрүп алып анан өзүңүз кишенип анан кийин чакырып аткан турбайсызбы? Ооба, албетте мунун бир дагы бир жагын эскерип кетпесек болбойт да. Мен бир жылы Жибек жол ыргактары деп Сорос фондунун алдында бир иш-чара акция өттү да. Ушу көл жергесин бүт айланып, анан 16 мамлекеттин фольклору чогултуп, бир ар жактан, бул батыш, чыгыш элдеринин баарынан келген. Ошондо мени бир таң калтырган нерсе, биздин комузчу жигиттер, Урсулан Жумабаев баштаган. Ушулар казактын домбурасын алып, бирин-экин кармап, бир аз эле бир 5-10 мүнөт кармагандан кийин чертип кетип атышат. Ал эми комузду казак күйчүлөрү, мындайча айтканда домбурачылары, такыр өздөштүрө албай койду бир 10 күнчө жүрүп. Анан ойлондум да, бул бир комуз өзү татаалыраак кичине. Анан домбураны мен дагы ошо баягы ойноого болот. Анан көрдүм дагы ошол нерсемди, мүмкүнчүлүктү пайдалангым келди. Төкмактын катары баардык нерсе биздики турган жерден болуш керек да.
ооба, чынында эле бул ошол айтышты көркүнө чыгарды. Казак тууганыңыздан алда канча жакшы ойноп кеткениңиз сизге жеңиш алып келди деген ойдо болот анан. Бул менин жеке оюм, көрөрман катары. Орошон ой төгүлгөн айтыштарда бир саптарды эске салсаңыз да, кандай учурлар болот? Жана жеңишке туш болгон эл аралык айтыштарды эле айталычы. Эми бул эл аралык айтыштарды айтканда, ооба, казактар менен айтышкан мезгилде казак туугандарыбыз менен баягы көпчүлүктүн эсинде да калып, ал тасмада да калып, аны мисал кылып айтып жүрүшөт. Бирөөсү ошол Астанадагы айтышта да эскере кетейин, жанагы Давлеткерей Капул менен болгон айтышта ал айтып атпайбы, тиги бизди мактап эле атасыңар кыргыз боорлор келип алып дейт. Ал такым барганбызда анда эстебес Турсуналиев аксакалдын көзү тирүү, ал баштап анан казактарга болбосо казактарга жаман айтпа деп окутуп жибергенби ал табыңды, бүшүркөп коруккан суу отурсуңдар, жең ушунан чыгарбай саусагыңды, кызыл тил мен каксамда калканыңды тартып алып калбаймын калпагыңды деп атпайбы. Ошондо мен ошонун ыргагы менен эле ошол муунда улап кеттим. Бир боорум карматпагын шайтаныңды, билбедим мындай сөздү айтарыңды. Сен эмес Кытай тартып алган эмес башымда ушу турган калпагымды деп. Мына ошол нерсе казактын дагы баягы көрүүчүлөрүнө мындай таасир берип, шаңдуу кол чабуу менен коштолду да. Анан дагы бир жолу Аскар Дүйсөнбиев деген акыны менен айтышып атам. Ошондо айтып атат: жеримизден атылып мунайымыз, берип жатыр төбөдөн кудайымыз. Кыргыз бауырум, сендерге эмне болду, басыңдан асып кетти убайыңыз. Жаныңда байгерчилик казак турса, мухиттин ар жагында жашап жаткан элдерден да карыз сурадыңыз дегендей айтып атат. Анан ошондо айткам, казак кыргыз бир тууган киндик кесип кир жууган. А Кудай рызкыны бөлгөндө казакка чөлдү бериптир, мунайга жакын болсун деп. Кыргызга тоону бериптир, Кудайга жакын болсун. Жакшы, бали мындай сөздөрдү айта берсек абдан кызык албетте. Анан айтышка даярданыңыздар деп койду да. Биринчи күнү башталганда эл баатыры, жазуучу, драматург Бексултан Жакиев агайыбызчы. Мен ойлодум да, бардыгы күтүүстөн болсо кайсы багатка даярданат, эмнеге даярданат? Дегеле даярдануу деген эмне бул айтышка? Даярдануу деген бул мындай нерсе да, биз ушуну бир туура түшүнүп карашыбыз керек. Мисалы, адамдын өзүнүн оюңда, акындын, төкмө акындын оюнда топтолуп жүргөн бир ойлор болот. Ушу мисалы такыр эле баардык нерсени бир учурда эле ойгонгон жерден баягы ойлонуп, аны ыргылып айтып берүүдө анын чабалыраак болуп калышы мүмкүн да. Көрөнгө сөзсүз керек. Башкача айтканда камдуу жүрөсүң да. Ошол нерсе. Эч кур дегенде ошо айтайын деген оюңду логикадан жаңылбаш керек да. Негизи айтыш ошол. Анан калган нерсе ал эми тилиңдин жатыгы көп ырдаган сайын эл алдында, ашта тойдо, башка да ар кандай баягы маанайларда, жагдайларда ырдаганың ошолордун баары тажрыйба болуп топтоло берет. Мисалы, алгач ырдап жүргөн кезде акындарга эң эле биринчи маселе бул сөздү уйкаштыруу, рифма маселе болуп турат да. Анан ошол менин башымда да өткөн. Алгач жаңыдан ырдап жүргөн кездеримде эмнеге бул менден жогору мурун такшалган, дасыккан агаларымдын же болбосо чоң залкар акындарыбыз булардан кандай бул уйкаш сөз улам чыга калып атат, кантип ошондон чыкпай ырдоого мүмкүн деп абдан таң калчу элем. Анан бул тил жатык болгондон кийин кыргыз казактын тили өзү дагы мындай ырдап турган тил да, уйкашы абдан көп башка тилдерге салыштырмалуу. Анан ал маселе өзүнөн өзү бара жоголот. Муну ар бир төкмакын сезет болуш керек. Уйкаштыкты басым менен да, логикалык басым менен да келтирип койсо болот да. Ооба, андай да кылса болот. Кырааты менен деп коет го кыргыздар. Эгер мисалы ойдун башкача айтканда поэтикалык ыкма же болбосо ойдун ошо бир формасы, муну баягы орус адабий талкууларында форма подача деп коет. Ошол мыкты болсо, кээде сөздүн анча эле бир уйкашып турушу деле көп мааниге ээ болбой калган учурлар болот. Мисалы, Манас эпосунда байкалат ушул нерселер. Алардын бир эле сабы мындай бир барскан менен ургандай бир укмуштай сап. Элмирбек Эменалиев жеке эле акындык эмес, өнөрдүн түрдүү чөйрөсүндө 1994 жылдан Сейтек балдар борборунда Шаршен Термечков атындагы Чүй облустук театрында эмгек кылган. Республикалык айтыш коомдук фондунун аткаруучу директору болгон. Бир эле учурда чыгармачылыкта көп курдуу өнөр артып,
өзгөчө таанылып, атагы чыгып 2016-жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти Ардак наамына татыктуу болду. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Муратбек Бегалиев Элмирбек мураска калган чыгармалары менен өлбөй турганын айтты. Элмирбек мына кылган эмгектери алгылыктуу, албан чоң иштерди жасаган, албай далы манасчылык деген бул эң башаты таланттын. Мына ушу анык манасчы ушундан чыкмак эле деп азыр манасчылар өкүлүп ыйлап отурушат. Ал эми акындык жагын өзүңөргө белгилүү. Мындайча айтканда кыргыздын акындык талантынын учугун улап, аны дагы да болсо даңгыр жолго салып кеткен ушул балабыз болду. Мынакей акыркы кездердеги тарбиялаган балдары жоон топ. Кандай бир сонун жап-жаш балдарды, кыздарды тарбиялап, жакшы жолго салды. Ал эми обончулук жагын мына мен композиторго айтайын. Ар бир ыры 1000 ырга тете сон ырларды жазып кетти элге. Бул көрөңгүлүү калктын анык уулу мына ушундай болот. Жанагы жасаган иштери дагы уланып, мына ошонун баарын уланта турган ошол окуучулары, жана кичинекей чүрпөлөрү, анан мына кыргыз эли улуу талант эле кылган эмгектери, жасаган иштеринин баары элибизде калды. Элмирбек өлгөн жок, ал тирүү. Мен айтпасам да көзү тирүү кезинде жалпы журтка таанымал болуп, театр актёру катары дагы өнөрү билинди. Өмүрү кыска болгону өкүнүчтүү, деди Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов. Элмирбек кенедей бармактар эгесинен чоң сахнага аралашып, эстебестерден, Тулганбайлардан таалим алып чоңойду. Биз да эрте тааныдык. Анан жеке эле акын эмес, мунун манасчылыгы, андан сырткары мунун актерлугу дагы. 2002-жылы Кыргыз драма театрында Токтогул спектакль коюп, Токтогулдун да ролун аткарды да. Обончулугу кандай экенин өзүңөр билесиңер. Кыскасы, бул жерде мындай болчу, тигиндей болчу деп эл билбеген жерин кошумчалап айта албайм, себеби элдин баары билет да. Өнөрдү ушундай ченебей берген экен, ошол Кудай берген өнөрдүн баарын элге тартуулап, элине таштап кетет эле да. Жок дегенде бир 60-70ке барса дагы кандай утуш болот эле кыргыз эли үчүн. Элмирбек Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониянын алдындагы эстрадалык студия жана 2004-жылы Кыргыз мамлекеттик Бүбүсара Бешеналиева атындагы көркөм өнөр институттун фольклор бөлүмүн бүтүргөн. Бизге алмадай кезинен аралашып, бала кезинен өзгөчө зирек сөз мөр жагы бар эле, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Амантай Кутманалиев. Кыргыз элинен өтө аз жарала турган сейрек таланттардын бири эле дейбиз. Зээндүүлүгү кичинекейинен айылдан келгенде эле кийим кечесинен да китеби көп бала болчу. Көп окуган. Анан кичинекейинен чоң ойлорду ойлогон. Мен тамашалап айта берчүмүн, айран өзүң кичинекей эле бала экенсиң, же табышканы бириктирип койгондой сүйлөйт экенсиң, айран. Буюрса сен бат эле элге тааныласың, айран. Аман бол деп өз минимдей болуп чогуу жүрдүк да. Бүтүндөй кыргыз казактын элдик мурасын окуп, жаттап, үйрөнүп, топтогон акыл казынасы, оозун ачса куюлушуп турган орошон ойлору, кулактан кирип бойдалган мукамдуу ондору, сахнада актёрдук өнөрү, маңдай тишин кашкайтып ар дайым күлүмсүрөп турган жаркылдаган мүнөзү, комуз менен домбура черсе колу чебер, жагымдуу үнү, о кудурет, ушундай төрт аягы төп келген жоргодой көп кырдуу талант жарк этип бир келип кете берди. Эми Элмирбек да элинен 49 жашында кеткен Атай Огонбаев, 48 жашта каза болгон Турар Кожембердиев, 35 гана жашка чыккан Алыкул Осмонов, болгону 34 жыл өмүр сүргөн Жоомарт Бөкөнбаев сыяктуу өлбөс өчпөс чыгармалары, толукшуган жап-жаш келбети менен жаркын элеси кыргыз элинин эсинде түбөлүк сакталып кала берет. Эми эл ичинде акындын артында калган уул кыздарынан өнөрүн улантканы чыгар бекен деген ийги үмүт жашай берет. Урматтуу радио окуучулар, бул жолу эл куту программасынан Кыргыз Республикасынын эл артисти, актаңдай төкмө акын, актер Элмирбек Иманалиевдин жаркын элеси, элине калтырган рухий мурасы, адамдык асыл сапаттарына токтолдук. Уктурууну даярдап алып барган Зина Канкаипова. Саламатта болуңуздар. Geçte ünün baspay buldum, nege mınçay buldum ay.